Салам достор, мен бүгүн билесиңби кейчиге келген суроолордун арасынан бирөөсүн тандап, кыска жана нуска жооп алып берем. Бүгүнкү суроо болсо, зоб. Зобтун кандай белгилери бар, анан кайсыл учурда врачка кайрылыш керек? Суроого болсо, эндокринолог Чолпон Муратова жооп берет. Саламатсызбы, Чолпончу? Зобтун өзү кандай белгилери болот, мисалы үчүн ой эле? Анан кайсыл учурда врачка кайрылыш керек? Зобтун негизи түрүнө жараша болот. Белгилери биринчи түрү бул эң көп кездешүүчүсү бул гипотиреоз. Гипотиреоз бул калкан безинин жакшы иштебей, гормондордун аз бөлүнүп чыгарганы болуп эсептелинет. Бул гипотиреоздун биринчи алгачкы белгилери бул толуп кетүү. Адам шишип толуп кетет. Андан кийинкилери бул үшүп жүрүү. Постоянно үшүп, жай мезгилинде деле үшүп жүргөн адамдар болот го, вот ошолор. Чачтары түшөт, бир эле чачтары эмес, каш, кирпиктерине чейин түшүп кетиши мүмкүн. Андан кийин эркек кишилерде потенциянын ылдыйлап кетиши байкалат. Андан кийинки белгилери бул ошол слабость болот да. Өзүнө алсыз сезип, уйкусурап, күндүзү, особенно күндүзү көп уктап, вот аял кишилерде жандай айызынын бузулуусу байкалат, ошол кровотечениясы узакка чейин созулат да. Анан кийин эле кийинки признактары бул кожасы аябай кургап, денеси кургап, андан кийин ошол калыңдашып, аябай грубый болуп калат да. Кийинки зобтун түрү бул тиреотоксикоз. Тиреотоксикоз бул ошол калкан безинин нормадан ашыкча иштеп кетүүсү. Бул жерде симптомдору баары тескерисинче болот. Эгер гипотиреоздо веси чоңоюп кеткен болсо, бул жерде себепсиз эле салмагы азайып, бирок аппетити ошого жараша көбөйөт. Ага карабастан салмагы аябай азайып кетет. Андан кийинкиси бул дайыма ысып жүрүү. Эгер гипотиреоздо муздап, үшүп жүргөн болсо, бул тиреотоксикоздо ысып, температурасы бат көтөрүлүп, субфибрильный 37-37,5 болуп постоянно ошентип жүрөт. Жүрөгүнүн каттуу согуусу байкалат. Анан кийин эгерде көпкө чейин жүрө берген болсо, көрүнбөстөн лечение кылбастан жүрө берген болсо, жүрөгүнүн ритми бузулат. Кийинки белгилери көзүндөгү изменениясы, экзофтальм деп коебуз. Бул жанагы пучеглазия, көзүнүн чанагынан чыгып, көзү тостоюп чыгып калуу. Анан кийинки белгилери бул кожасы бул жерде аябай эле жукарып, аябай эле гладкий болуп, анан ал адам көп тердей турган болуп калат. Көп тердеп, бат чарчап, алсырап, ушундай дем жетишпей калышы мүмкүн кээ бирки учурларда. Бул оору менен ооругандарды дагы албетте чачтары түшөт, кээде ичтери өтүп кетиши мүмкүн, аппетити аябай жогору болот. Демек, ушундай белгилердин баарын байкаса эле сөзсүз эндокринологко кайрылыш керек. Достор, мынакей бул зобтун белгилери жана кайсы учурда дарыгерге көрүнүш керек деген суроонун жообун алдыңыздар. Эгерде суроо пайда болсо комментарийге жазгыла, биз силер менен коштошобуз. Саламатта калгыла.